Кадырман теле көрүүчү Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде кеч эмес программасы. Кызматыңызда Сайфудин Мурзаев, саламатсызбы? Бул чыгарылышта талкуулай турган темабыз өлкөдөгү тынчтык жана коопсуздук. Ушул сөздөрдүн айланасында кеп куруу үчүн төрүбүзгө коомдук ишмер Досбек Касымалиев мырзаны чакырганбыз. Досбек Кожобекович, студиябызга кош келипсиз. Алгач эле ушул кептин башында белгилеп өткөндөй эле ушул өлкөдөгү тынчтык жана коопсуздук баарынан маанилүү. Уштапта өлкөдө баягындай башаламандыкты уюштурсу келген күчтөр жандана баштады. Ошол тууралуу кепти баштайлы. Биз ошол эгемен алгандан бери улам жашоо өзгөрөт, жашоо жакшы жагына барат деген үмүт менен элдин кыйналуусу, элдин ичиндеги нааразычылыктар, биринчи президентибиз туңгуч ажообуз Аскар Акаевдин Москвага качышы менен, андан кийин 5 жылдык мөөнөттө Курманбек Бакиевдин кетиши, андан кийин Сооронбай Шариповичтин 3 жылдык сроктун ичинде бийликтен кетип, элдин каалоосу менен, Кудайдын колдоосу менен, эл бир жакшы үмүт менен түрмөдө жаткан, баягы саясий туткун болуп, саясий куугунтук менен жаткан, ошол кумтөр маселесин көтөрөмүн деп көрбөгөн азапты көргөн, андан сырткары бир өтө туура эмес иштердин натыйжасында ошол камакта жаткан Садыр Жапаровду элдер өзү алып чыгып президенттикке шайлап беришти. Муну менен эл эмнени каалап атат? Эл каалап атат, биз дүйнө жүзүндө башка бир да өлкөдө жок бейиштей болгон жердин ээсибиз, асман тиреген тоолордун, анын үстүндө ак мөңгүлөрдүн, алардан түшкөн мөлтүр булак, кашка биз касиеттүү булактардын таза суунун ээси болгон элбиз. Негизи эле кыргыз эли Кудай сүйгөн эл да. Анткени буга чейин миңдеген жылдардан бери миңдеген элдер бул дүйнөнүн баягы тарыхтын бүктөмүндө калып жок болуп кеткен мамлекеттер көп. Бирок аз болсак да биз саз болуп ошол өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды сактаган үчүн, балким эне тилибизди барктаган үчүн, каада салтыбызды барктаган үчүн, балким ушул табият менен жуурулушуп жашаган үчүн, балким бизди Кудай Таала ушул жашоодон тарыхтын бүктөмүндө калтырбай, кыргыз мамлекети ошол 90-жылы эгемен деген статуска ээ болуп, бул эгемендик да бизге бир асмандан түшкөндөй эле нерсе болду. Бирок ошонун баркын баалап биле турган учурду көрбөй атабыз да, эл жалпы. Анткени эгемендик бул биз дем алып аткан абадай эле, ичип аткан суубуздай, жеп аткан наныбыздан дагы кем эмес нерсе. Анткени эгемен мамлекет, эгемен эл, эгемен өлкө деген бул баалуулукка жете албай жүргөндөр өтө көп. Саны менен бизден 10 эсе көп элдер бар, бирок ошол мамлекеттүүлүгү жок. Ошол мамлекетти баалай турган, барктай турган, ошол эгемендик жашообузду бир барктай турган учур менимче ошол былтыркы күздөгү парламенттик шайлоодогу өтө туура эмес теңсиздик болуп, адилетсиздик болгондон элдин толкундоосу менен келген бийлик менен кошо үмүт байлап атат. Ошол үмүттү өчүрөбүз дегендер, ошол үмүттү мурункудай эле баягы өздөрүнө Аскар Акаевич айтты эле, жаңы президент болуп баягы ишин баштаганда мен 3 жылдын ичинде Кыргызстанды Швейцарияга айлантам деп. Бирок ал сөзүнүн баары куру сөз болуп калды. 3 жылдын ичинде, ал балким андан да аз убакыттын ичинде өздөрүнө ошол бейиштей жашоону, Швейцариядагы жашоону жасап алышты дагы. Анан аны тегерегиндегилер баягы балык башынан сасыбаш керек деген сөз бар да. Ошол башындагылар кандай жолго түшсө, тегерегиндегилер, андан сырткары жандоочулары, баягы командасы ошол көбү ошол жолго түшүп кетти дагы. Мамлекет ошол баягы ээрге мингенде эле кыйшык отурду деп коет кыргызда. Ушундай нерсе болгону жашоо өзү тастыктап көргөзүп, бирок 15 жыл бою ошол Аскар Акаевдин бийлиги болду. Бирок биз баягы сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болуп, кошуналардан дайым мыдык көрүп, кошуналар каалаган убагында жаап коюп, каалаган убагында газыбызды өчүрүп коюп, каалаган убагында светти өчүрүп коюп, суу талаш маселеси болуп, ушунун баары тең
мамлекеттин өзүнүн ордун таппаганы жана эгемен деген статуска ээ болгонубуз менен ошол ордубузду билбегенибиз бул ошол мамлекет башындагы өлкө жетекчилери, ошол эле жогорку кеңешибиз, ошол эле район облустарды башкарган жетекчилерибиздин баарыбыздын анан жалпы элдин да өзүнүн буга күнөөсү бар. Анткени биз ошол эгемендикти барктай турган, баалай турган учурду уже сезе турган учур келди. Анткени 30 жылдык бизге балким Кудай Таала сыноо менен берди болуш керек. Ушул эми мындан ары оңолгула кыргыздар. Анткени эгерде азыр каалай турган болсок, дарбазабызды такылдатып турат алтын доор. Күтүп атат. Качан туура жолдого түшөсүңөр деп. Ушул туура жолдого түшүш үчүн эмне керек? Муну үчүн мамлекет башындагы адамдар менен кошо жалпы элдин баягы ойлогон ою, каалаганы, жасай турган иши бир болуш керек да. Эгерде мамлекетте адилеттүүлүк болсо, калыстык болсо, чындык чыркырап тебеленбесе, анда мамлекет тез эле өнүгүү жолуна түшөр. Биз үчүн көп деле алыс деле эмес. Анткени бизде Кудай Таала берген бир жаратылыштын бир ушундай бир башка мамлекеттерге, башка өлкөгө бербеген нерсени бизге берип койгон. Анан абабыздын таза менен таза суунун өз эле эмне деген нерсе. Ошол ата бабадан келаткан салтты улап эле баягы туура жолду тандай турган болсок, анан баягы бөйрөктөн шыйрак чыгарып эле туура эмес нерсени таңуулап, анан сырттан сырткы күчтөр баягы батыш мамлекеттеринин баалуулуктарын бизге таңуулаган нерсени ошол кабыл алганда учур көп болуп кетти. Анткени азыр өзүбүздүн эне тилге караганда орус тилинде сүйлөгөндө бул баягы мода деп коебузбу же өнөкөт болуп калдыбы? Андан сырткары эми баягы көп тил билген аябай жакшы да. Бирок өзүңдүн эне тилиңди тута турган учур келди. Анткени бизди башка дүйнөнүн бир да мамлекетинде бизди башка улут деп кабыл албайт да, бизди кыргыз деп эле кабыл алат да. Дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттердин баарында булар өзүнүн уңгусун, өзүнүн тамырына карашканда, мисалы үчүн эле ушул Европадан Швейцарияны ала турган болсок, Южный Кореяны ала турган болсок, Сингапурду ала турган болсок, Японияны ала турган болсок, булардын баардык өнүккөн мамлекеттердин баарында өзүнүн баягы түбүн, уңгусун, тамырын карашкан экен да. Биз де ошого кайта турган учур келди. Анан баягы улуу күчүнүн ортосундагы баягы ызаттоону, анан негизи эле жогорку кеңешибиз баш болуп, өкмөтүбүз, президентибиз, анын администрациянын тегерегинде командасын баары тең бир силкинип, бир туура жолду тандай турган учурга келип, анан ошону эл колдой турган болсо, биз тез эле бир туура жолго түшөрүбүз, мындай алыс эмес. Айтсаңыз, ушул өкмөт башчы дедим го. Министрлер кабинети, ошол эле президент, ошол эле жогорку кеңеш штабта бир калыпка түштү окшойт. Ошол эле учурда баягындай тартип боло баштагандан кийин айрым күчтөр, бизде тартиптин болушун каалабаган күчтөр, ошолор жандана баштады. Балким ошолордун буга чейин туруктуу бир болуп жүргөн иштери балким токтой баштады. Ошон үчүн ошол эле социалдык тармактар аркылуу элди дүрбөтүп, түрдүү жалган маалыматтар таратып, элдеги дагы ишенип атпайбы? Мындайда муну жасап аткандар бул ошол тынчтыкты каалабай, ушу биздин өлкөдө башаландык болуп каалагандардын сап башында ушул мамлекеттин баягы өлкөнүн ырыскысына кол салып жүргөндөр, ошол элдин эсебинен жашап келаткандар, мамлекеттин эсебинен жашап, өздөрүнө бир байлык топтоп, анан элди баягы караңгыда кармап, мындай бир ушул эгемендик алгандан берки 30 жылкы окуяны булар деген ошол өзгөрүүсүн каалабагандардын бул жасап аткан иши да. Анткени мындай да, эгерде биз эл каалаган нерсени ошол баягы бийлик башындагы ушага чейинки болуп келгендер каалабаса, бул карама каршылык чыгат дагы. Анан бир эмес бизде 3 жолу жанагындай революция төңкөрүш болбоду. Эми бул 4-сүндө кылабыз деген аракет башталды. Ачык айта башташты, бирок алар бир нерсени түшүнбөй атат да, жаңылып атат да. Эл бул жолу бийликти милициялар мурунку бийликтегилердей болуп. Мисалы үчүн Аскар Акаевдин убагында деле бийликти жакшы эле баягы күч органдары коргогон, андан кийин тишине чейин куралданган
Курманбек Бакиевдин исе Жаныш Бакиевдин командасы коргогон. Андан кийин Сооронбай Шариповичтин убагында да ушундай болду. Бирок эл деген сел да. А бул жолу эл коргойт. Эл коргойт. Эл өзүнүн ушул эгемендик алгандан берки, чейрек кылымдан ашкандан берки жеңген жеңишин бербейт. Ушундан жаңылып атышат аларчы. Жанагы башаламандык уюштурам дегендер, же болбосо батыштын баягы каржыланган мындай бир уюмдар боло турган болсо, булар ойлоп атат, мурункудай эле тиги элге акча таратабыз, алып чыгабыз, анан ошо менен бийликти өзгөртүп тиги мындай өзгөртүп башка өзүбүз келебиз деп. Жок, бул жолу эл бербейт ага. Анткени эл баягы эптеп жеткен жеңишин, каалап жеткен жеңишин берип кое турган кыргыз эли келесо эмес. Кыргыз эли азыр ойгондо. Анан мен ошол бийликке дагы бир кайрылуу кылып кетет элем. Эч качан күчкө салбаш керек. Андан көрөкчө баягы жанга тиги баягы жүрөгүнө жете турган жагымдуу жалпак тил менен сөз айтыла турган болсо, андан сырткары ошол бийликтин жасап аткан ишине баягы жан дүйнөсү тазалардын, ою тазалардын, өлкөмдөй тургандардын, мамлекетиндей тургандардын ойгонуп, ошолордун кол сунуп, баягы президенттин ар бир жасап аткан жакшы демилге иштерине жардам кылып, андан сырткары бийликтен эле күтпөй биз өзүбүз баардык нерсени колго ала турган учур келди. Мисалы үчүн кетип баратканда жолдун жээгиндеги мусорлар, мисалы үчүн Ысык көлдө эле. Ушу мен өзүм Ысык көлдөмүн, ошол жакта эми аны эмне үчүн биз деген бирөөдөн күтүшүбүз керек. Баардык нерсени колго ала турган учур келди да, колго ала турган учур. Бул эмне үчүн? Анткени азыркы ушул кездеги акыбал, дүйнө жүзүндөгү пандемия, андан сырткары Афганистандагы болуп аткан окуялар бизге жакындап, границага жакындап келаткан. Андан сырткары дүйнөнүн дегиле болуп аткан экономикалык кризис бизди бир муштун болуп түйүлүп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, баягы жасай турган ишти баягы кеңешип кескен бармак оорубайт кылып туруп бир жасай турган учурга келдик. Антпесек биз мамлекеттигибизди жогото алабыз. А бирок жанакы будуң чаңгылып бийликти алмаштыра коебуз, революция кылабыз деп аткандар өтө терең жаңылышат. Анткени эл азыр эл өзү коргойт. Эл өзү чыгат. Мейли, 7 дубандын ар биринде өлкөмдү бир оң жолго салам дегендер азыр аз эмес. Анткени буга чейин региональный түндүк түштүк деген маселе болгон, а бирок Садыр Жапаровду колдогондо түштүк региону түндүктөн да көбүрөөк колдоп бербеди. Бул эмнени айтып атат? Эл ойгондо. Эл каалап атат. Эл бир жакшы жашоону Кыргызстан өзүнүн ордун дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк мамлекеттердин арасында өзүнүн ордун татыктуу жашоодо жашаганга акысы бар экенин эл ушуну билип калды. Андан сырткары баягы сырттагы бизден кызмат кылып аткан жаштарыбыздын баары тең мен деген чоң компанияларда иштешип, чоң айлык алышып, анан алар дагы кол сунабыз, жардам беребиз дегендер жок эмес. Анан дагы бийликке дагы бир өтүнүч кылат элем. Бизде өзүбүздүн ички инвестициябызды, ички колунда барларыбызды эч качан колго чаап, баягыдай мага бер, мынча берип турасың деген нерсени токтотуш керек. Керек болсо участковый милициядан баштап болгон күч органдары, даже мындай бир бизнесмендерге, колунда барларга, жанакы жумуш берүүчүлөргө, ички инвестициябызды жасай тургандарга буттосу деген бул кам бугандай токтош керек дагы. Анан ошолорго дем берип, ошолорго шык берип, ошолорго бир ишеним бере турган болсок, ичибиздеги нерсени өзүбүз колго ала турган болсок, андайлардан учубуз кур эмес. Мен деген чоң компаниялар бар. Мисалы үчүн түтүнү жок фабрика деп коет, мына Дордой. 100 000 деген кишилер ушу 30 жылдан бери эгемендик менен жашташ экен. Ошондон бери эмне деген гана адамдар ошол жерден жан бакпай, чет элге чыгышып, эл аралык баягы нормада бир алака түзүшүп, бизден баягы тигилген баягы жеңил өнөр жайы дүйнө жүзүндө азыр көп өлкөлөрдө бренд болуп атпайбы Кыргызстандык. Анан ушул нерсе экономикалык жагынан биз өзүбүздү эгерде ошол ички инвесторлорубузга, ички бизнесмендерибизге бир кол сунуп, ошолорго ишеним бере турган болсок, иш жыла баштай турган болсо, анда тышкы инвестиция дагы көп күттүрбөйт. Анткени мамлекетибиз өтө деле чоң эмес, элибиздин саны өтө деле көп эмес. Баарын колго алсак болот. Баягы болгону, муну үчүн эмне керек? Муну үчүн тынчтык керек, ынтымак керек. Баягы ынтымак болсо,
ырыскы өзү келет деп коет го. Ошол ырыскыны күтө билгенге бир аракетти чогуу жасашыбыз керек да. Анан эл дагы ойгонуп, жалпы баарыбыз туура эмес нерсенин баарын өзүбүз токтотуп, баягы ашынган тескери диний агымдарга же болбосо тескери мындай секталарга кетип аткандарга эл өзү айтып, эл өзү ошого аракет кылып, ушу токтотуп, баягы салттуу динди колдонгонго өтүп, кыскасы баардык жактан эми көйгөй өтө көп, бирок эл эгерде ушул нерсенин баарын өз колуна ала турган болсо, өзү жардам кылып, өзү ойгоно турган болсо, анда эч кандай революция деле болбойт. Эч кандай тескери нерсе деле болбойт. Бирок ошону аракет кылып аткандар эсине бир түйүп койсун. Бул жолу милиция коргобойт. Милиция менен кошо элдик кошундар эл өзү коргоп чыгат. Анан ошо элге тиги күч, элге тиги кол салып алганан тиги бийликке келем деп атабы. Андайдын келечеги жок да. Эртең үйүнө барып сурайт да. Эртең үйүнө барып сурайт да. Азыр Кыргызстан кичинекей эле. Ким уюштуруп, ким тескери иш жасап атканын баары тең алакынга салгандай көрүнүп атат. Ошон үчүн болгону бийлик тараптан жанагындай адилеттүүлүк, калыстыгынан туура кадамдарды жасоо, эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды токтотуу, анан жанакыл жасап өзүң берген суроого карата дагы бир жооп кылып коеюн. Бул ушул мамлекетти ушул эгемендик алгандан бери баягы ошонун аркасы менен жашап өлкөгө зыян кылгандар, коррупционерлер ачык эле айталы. Өткөндө бир депутат айтып атат, 5-6 эле коррупционерди камап койсоңор ошону тиги өлкөнү өнүктүрүп атабыз деп. Жок. Кечеүнкү цифрадан мен уктум, 304 иш козголгон экен. Былтыркысыга салыштырмалуу, былтыркысы мисалы үчүн бир 100 миллионго жетпеген сом болсо, быйылкы түшкөнү, аз убакыттын ичинде түшкөнү 6 миллиард акча түшүп атат. Андан сырткары бир 27 миллиард сомго чейин ошол желип кеткен акчалар деп көчө цифралардан угуп атабыз. ККМБнын төрагасы Ташиттин оозунан. Эми Кудай буюрса, бу алгандар ушу эгер эсине келип туруп камалбай эле өздөрүнчө кеңешип, өздөрү эле берсе туура болмок да. Туура болмок. Анан дагы бир нерсе айтты, төлөп баягы бергендер камалбайт деп. Бул туура эле. Бул туура эле. Камап түрмөлөрдө неме кылгандан көрөкчө, андан көрөкчө мен ойлойт элем ушул диалог кылгандан көбүрөөк пайда болмок да. Бийлик баягы баарын эле камап алып анан чыгарам деген дагы, анан ошол төлөнгөн сумманын баары ачыктала турган болсо, баары ачык көргөзүлө турган болсо, кайда жумшала турганы көргөзүлө турган болсо эле, элде ишеним болот эле дагы, мындай нааразычылык болбойт эле. Эми төмөндө сиз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кыла кеттиңиз. Бул эгемендүүлүк, бул кыргыз элинин көптөн биздин ата бабаларыбыз көксөп, кыргыз элинин келечегин биз ушундай бир турмушта жашашыбызды каалап жандарын берип кеткен да. Ооба. Ошонун баркына биз жетпей атат окшойбуз. Эгерде эгемендиктин баркына жетпесек, анда өз абалыбыз өзүбүзгө да. Анда жараткан Алла Таала дагы эч ким бизди кечирбейт. Ошон үчүн эгемендикти көздүн карегиндей сактай турган учур, ушул азыр керек болсо ушул мүнөттөн баштап бир баарыбыздын бир алга кадам таштай турган учурубузга туш келип атат. Анткени баягы дүйнөдөгү акыбал, бороки коркунучтар сырттан келе турган, ушунун баары тең. Андан ичибиздеги жанакы экономикалык кыйналуулар, баалардын өсүп кеткенин баары тең бир элди бир биригүүгө түрткү берип атат да. Негизи кыргыздар, кыргыз эли мындайбыз да, башыбызга күч келгенде сөзсүз биригебиз да. Кыргыз ушундай эле. Ошон үчүн эгемендикти баягы бул эч нерсеге алмашсыз нерсе да. Өзгөчө биздей аз эл үчүн. Момундай бизге баягы элибизге эмес, жерибизге көз арткандар көп болуп атпайбы? Мына кошуналарыбыздын кылып аткан мамилелери кемсинтип, мына бүгүн дагы кол салуу болду деп атат. Жакында эле Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жанакы адам өлүмү менен коштолгон окуялардын баары тең бул эмнени айтып атат? Бириккиле деп атат да. Бириккиле, кыргыз эли бириккиле. Ушул Кыргызстан деген мамлекеттин титулунун нациясы бул эли бул кыргыздарбыз. Ошол биз 80ден ашык улут деп айтат, бирок азыр андан да көп. Ошол башка бизде жашаган башка улуттардын баарына биз үлгү көргөзүп, жакшыбызды чыгарып, жаманыбызды жашырып, кыргыздардын дүйнөдө орду бар экенин,
бекеринен жок болуп кетпей турганын көргөзө турган учур азыр келип турат да. Ошон үчүн болуп көрбөгөндөй билүү керек. Мисалы үчүн мен Садыр Жапаров менен бир 4 жолу жолуктум. Ал жигиттин, ал президентибиздин Ажооздун баягы көзүн карап, баягы сүйлөп аткан сөзүнөн мен өзүмдүн ишенгеним, ал мамлекеттин тоноюн же болбосо өлкөнүн кызыкчылыгын өзүмдүн кызыкчылыгыман ылдый коеюн, баягы жеке кызыкчылык өтөйүн деген ой жок экенин мен көрүп, өзүм мындай ишенип атам да. Ошон үчүн мен жетип алалы адаммын. Ошол жетип аламдын тагдырын ушул президент Садыр Жапаровдун бураки жүргүзө турган саясатына ишенимине байлап, анан жана бирөөлөр айтып атпайбы, ошол колдоп мындай бийликти колдогондор 70 миң 100 миңден алат экен депчи. Мен мисалы үчүн былтыркы сентябрь айынан баштап эле, октябрь айынан баштап бирөөнөн 1 сом албай эле өзүмдүн айта турган сөзүмдү айтып, эч кандай айлыгы жок эле, эч кандай тиги бирөөдөн тиги берилген акчасы жок эле болгон ойду элдин арасында ушу телевидениядан жанагындай массалык маалымат каражаттарынан айтып келатам. Бул эмне үчүн? Бул деген бирөө үчүн эмес. Ар бирибиз азыр өзүбүздүн тукумубуз, өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн өлкөбүз, өзүбүздүн мамлекетибиз кандай болот деген нерсени ойлонуп отурган болсок, ал муну акча чечпейт. Муну жүрөктөн чыгыш керек да, жүрөктөн каалоо болуш керек. Мамлекетим оңолуп кетсе экен, ошого мен дагы эмне жардам бере алам? Мен дагы кандай жол көргөзө алам? Эми баягы пайгамбар жашынан өтүп бараткан киши катары, кичине анча-мынча жашоону көрүп калган адам катары негизи эле акылдын баары 60тан кийин толот экен. Бекер айтпайт экен, баягы 60тан ашкан атаңдын алдап соолоп күчүн ал деп. Ошол бизде улуу муундагылардын баарын эле мындай жектеген нерсени бир мода кылып баратат, а бирок өздөрүнүн колунан келбей атпайбы? Бизде мамлекеттик ишмерлер аз эмес. Ошолордун башын бириктирип, салмактуу сөзү бар, салмактуу ою бар, ою таза, жан дүйнөсү таза адамдардын башын бириктире турган болсо, бураки күздө келе турган парламенттик шайлоодагы, андан кийинки боло турган окуяларда болтурбай койгонго толук мүмкүнчүлүк бар да, толук мүмкүнчүлүк. Ал үчүн эң биринчи бийликтен адилеттик, калыстык керек. Анан элден ошого баягы кыла турган өзүнүн оюн башкалардын таңууланып аткан нерсесине ээрчип кетпей, бериле турган акчанын суммасына кызыкпай, эгерде биз ушул жолу дагы бир туура эмес нерсеге бара турган болсок, анда мен элестете албай атам, Кыргызстандын ичинде даже граждандык согуштагы чыгып кетиши баягы, анткени эл бербейт азырчы. Эл мурункудай унчукпай отуруп калбайт. Анан ошол күч менен келген адамдар бийликти кайра ары карай алып мындай бир нерсе жасайын дегендер бул болбогон нерсе да. Айтып атпаймынбы, муну бул жолкуну эл өзү колдоп, эл өзү коргоп ала турганын мен көзүм жетип турат. Досбек Кожобекович, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин айткан сөздөрүңүздөр, ойлоруңуз биздин телекөрүүчүлөргө жетти деп ишенебиз. Телекөрүүчү акыркы күндөрү өлкөдө баш аламандыкты орнотууну каалап жүргөн күчтөр кайра жанда баштаганы жашыруун эмес. Көпчүлүк жарандарыбыз социалдык тармакта активдүү болгондуктан түрдүү чакырыктар, чагымчыл маалымат таратып, элди дүрбөткүсү келгендер жок эмес. Булар албетте чет өлкөлөрдөн каржыланган уюмдар экени да айдан ачык. Мындан ары Кыргызстанда иш алып барган бардык өкмөттүк эмес уюмдар каржы булактары, мүлкү жана чыгымы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге отчет берип турушу керек. Бейөкмөт уюмдарды буга милдеттендирген мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Алдыңкы чыгарылышта ушул мыйзам тууралуу сөз кылабыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар.